30-июнда Кыргызстанда 3 округтан жогорку кеңешке депутат шайлоо өтөт. Учурда мөөнөтүнөн мурда шайлоого талапкерлер катталып, алар өздөрүнүн үгүт иштерин жүргүзүп жатат. Депутат болом деп камынгандардын арасында журналист, блогер, врач, бизнесмен, керек болсо экс-депутаттар бар. Медиа Хаб сизди бүгүн 3 округтан депутаттыкка аттанган талапкерлердин айрымдары менен учкай тааныштырат. Аты жөнүм Асель Шамилова. Видеону аяғына чейин көрүңүз. Борбордук шайлоо комиссиясы депутаттык креслого кайрадан шайлоо дайындап, ага эми жалпы 30 миллион сомдон ашык жумшалат. 44 талапкер шайлоого катышуу ниети менен арыз жазып, 12си кайра баш тартып койду. Ал эми 3 талапкерди БШК каттаган жок. Ошондо бүгүнкү күндө жалпы 3 округтан 29 талапкер ат салышууда. Алгач Свердлов району боюнча депутат болом дегендерден баштасак, талапкерлердин арасынан дароо эле Жумабек Салымбеков көзгө илинет. Ал меценат, Дордой базарынын ээси Аскар Салымбековдун агасы Мамытбай Салымбековдун баласы. Ал Дордой базарынын вице-президенти, Байтушун банкынын директорлор кеңешинин төрагасы. 2004 жылдан бери шаардык кеңеште депутат. Акыркы 28 чакырылышта дагы депутат болгон, Эмгек фракциясынын лидери. Шайлоого катышкандыктан анын мандаты башка партиялашына өттү. Салымбеков шайлоо алдындагы программасында Свердлов районун гүлдөтөм деп убадалайт. Тротуарларды оңдоп, парктарды курам дейт. Бирок эмгек жолун карасак, ал 2004 жылдан бери эле шаардык кеңеште депутат болуп келген. 20 жылдан бери шаар үчүн кандай иштерди жасап, кайсы көйгөйлөрдү чечкен, билсеңиз комментарийге жазыңыз. Анын 2019 жылы жыйында ошол учурдагы шаардык кеңештин депутаты Канатбек Мюзуралиев менен кайым айтышканы бар. Жыйында Мюзуралиев Салымбековдун жардамчысы Павел Десятников депутаттар менен катар отуруп, суроо бергенге укугу жок экенин айтып нааразы болгон. Ага Жумабек Салымбеков болсо, мени көрө албай жатасыңбы деген. Кандай койчу? Где мы находимся? На комиссии ЖКХ или где там? Не начинай демес, это все с этого и начинается бардыгы. Пусть он бияка келип отурсун, сизге берсин суроолорун. Не көрө албай атасың. Кандай көрө албай атасың деген? Как можно понять, көрө албай атасың деген? Ответственность несете, не несете депчи. Четко службалардын боюнча көз разбираться этели. Ирина Карамушкина Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевдин жакын колдоочуларынын бири экени баарыбызга эле маалым. Ал СДПК партиясынан жогорку кеңештин 5-6 чакырылыштарына депутат болгон. Свердлов округу боюнча 2022 жылы дагы шайлоого катышкан. Карамушкина депутат болуп турган учурунда орус тилине мамлекеттик тил макамын берүүнү сунуштап чыккан. Анын мындай сунушу жогорку кеңеште дароо сынга кабылган. Карамушкина Алмазбек Атамбаевдин эң жакын адамдарынын бири, Койташты спецназ штурмга алганда да Атамбаевди жандап жүргөн. Тополоңдон кийин Карамушкинага жана Атамбаевдин башка тарапташтарына адамдарды барымтага алууга катышуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Кийинки талапкер Аскар Алмаз уулу, Эл үмүтү партиясынын лидери. 31 жаштагы талапкер учурда өзүнүн жумушсуз экенин көрсөткөн. Эл үмүтү партиясы ошол учурда бийликчил партия катары сыпатталып, аны биринчи айым Айгүл Жапарова каржылары айтылган. Партиянын катарында бийликчил активисттер болгон. Анда партиянын добушу 5%га бир аз эле жеткен эмес. Жаңы партия үчүн мындай көрсөткүч өтө эле шек жараткан. Эл үмүтү партиясы шайлоодо эң көп акча короткон партиялардын катарында. Партия дээрлик 19 миллион сом сарптаган. 2022 жылы Аскар Алмаз уулу Свердлов округу боюнча өткөн кайра шайлоого дагы катышып, 1 миллион сом каражат короткон. Эми Ноокат округунан депутаттыкка аттанган талапкерлерге кезек берсек, бул округтан жалпысынан 9 талапкер арыз берген. Алардын арасында Кыргызстандын Сауд Арабиядагы элчиси Улукбек Мариповдун бир тууган иниси Бакытбек Марипов бар. 2021 жылы Марипов өкмөт башчы болуп турганда, иниси Ноокат районунун акими кызматынан алган. Бактыбек Марипов болсо 2021 жылы жогорку кеңешке шайлоого катышкан. Бирок Коргонбай уулуна утулуп калган. Мариповдун шайлоо фонду 2 миллион сомдон ашат. Мариповго чуу дегенде эле арыз жазылды. Экс-депутат Эмакомдун башчысы Эмил Жусупов Марипов 300 000 долларлык 6 кыймылсыз мүлкүн жана баасы 70 000 доллар турган унааларды алдамчылык менен ээлеп алганын айтып, УКМКга арыз жазган. Кийин Марипов иш кыскарганын айткан. Мандат алгысы келген кийинки талапкер Санжарбек Төлөнбаев тууралуу айтып берсем, 2020 жылы Төлөнбаев Мекенчил партиясы менен жогорку кеңешке шайлоого катышкан. Октябрь окуяларынан кийин ал президенттин түштүк резиденциясына директор болуп дайындалган. 2021 жылы Төлөнбаевдин кабинетине
президент Жапаровдун килемге токулган сүрөтүн илип алган сүрөт тарап коомдо талкууга алынган. Анда көпчүлүк Төлөнбаевди кошоматчылык кылып жатканын айткан. А бирок Санжарбек Төлөнбаев өзү бул килемди Садыр Жапаров түрмөдө жатканында эле жасатканын, эч кандай кошоматчылык жок экенин айтып актанган. Төлөнбаев 2024 жылдын май айына чейин Оштогу резиденцияны башкарган. Анын шайлоо фонду 1 миллион 600 миң сомду түзөт. Ысык көл округу боюнча шайлоого 15 талапкер катталды. Алардын арасында экс-депутат Бактыбек Турузбеков бар. 2020 жылы бийликчил Биримдик партиясы менен катышкан Турузбеков Конституциянын жаңы долбоорун кабыл алуу боюнча референдум өткөрүү демилгесин көтөргөн. Жаңы бийликке жагынам дегенби, бирок 7-чи чакырылышка шайланып келген эмес. Ну, если вы не понимаете вопрос, я считаю, что вот этот законопроект, который вы инициируете, вы хуже для народа делаете. Свободу слова ущемляете, зависимость судей делаете, монстрские функции Генпрокуратуры прописываете. Президент, говорите, за все отвечает, в то же время пункты есть. Президент, в случае чего, возлагает ответственность на председателя кабинета министров. Это же обман. Чөн ли алдатасыңар да? Кайсы персоналдык жоопкерчилик жок президенттики. Жазылган эмес. Кантип президент азыр эртең оор кылмышты кылса, кантип биз аны кетиребиз? Только революция менен же ушол эле переворот менен. Жоп берди. Достан Долбаевич, вопрос совершенно правильный. Право переворотом, революцией у нас это уже, как говорится, отработано. Но то, что вы сейчас поднимаете вопрос, я хочу вам напомнить, что Конституционное совещание 17 ноября ровно 3 месяца работало. Площадка была открытая. И я сегодня сейчас в своем выступлении дал информацию, что ни одно заседание пленарное, ни одно заседание секционное не проходило без участия телевидения, прессы. И еще хотел бы особо отметить, что Конституционное совещание несколько раз в формате менялось по требованию общественности. Канча мыйзам жазган, Турузбеков элге эмгегим синген деп эсептейт. Ал экологиялык маселелерди чечүү боюнча мыйзам долбоорлорун жазгам деп мактанат. Ошол эле учурда экс-депутат казино ачуу боюнча мыйзам долбоорунун да авторлорунун бири. Турузбеков өлкөгө эс алууга келген чет элдиктердин акчасын алып калуу керек деп айткан. Мыйзам кабыл алынып жатканда бюджетке 2 миллиард сомго чейин акча түшөрү айтылган. Иш жүзүндө казинодон түшкөн акча 1,5 миллионго да жетпейт. Кубанычбек Кадыров Жогорку кеңештин 4-чү чакырылышынын СДПК партиясынан депутаты. Ал учурда өзүнүн жумушсуз экенин көрсөткөн. 2017 жылы 2 берене боюнча бийликти күч менен басып алууга даярдануу жана бийлик өкүлүнө күч колдонууга даярдануу боюнча күнөөлүү деп табылып 8 жылга камалган. 2 жылдан кийин шарттуу түрдө эркиндикке чыккан. 2021 жылы Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына Ата журт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен шайлоого катышкан. Бирок жетиштүү добуш ала алган эмес. 2022 жылы Гемпирабад иши боюнча жапырт кармалгандардын арасында болгон. Кийинки талапкер жарандык активист, блогер, айдоочулардын укугун коргоп жүргөн Эртай Исхаков. Ал 2021 жылы Эл үмүтү партиясынын катарында болгон. Былтыр июль айында селекция айылынын 100дөй тургуну таза суу маселесин чечүүнү талап кылып жол тоскон. Окуяны жеринде Исхаков чагылдырган. Кийин активист камакка алынып, бейбаштык жана жолдорду мыйзамсыз тосуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Милиция Исхаков жолду жабууга үгүттөгөн деп билдирген. Активист айыптоолорду четке каккан. Райондук сот Исхаковду бейбаштык боюнча актап, жол тосуу боюнча 50 миң сом айыпка жыккан. Ал 2023 жылы Ленин округунан дагы шайлоого катышкан. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы 2021 жылы декабрь айында ишин баштаган. Андан бери ар кандай себеп менен 20дай депутат мандатынан ажыратылды. Бул чыгарылышта айрым талапкерлер тууралуу айтып бердим. А сиз Жогорку кеңешке ат салышкандар тууралуу эмне билесиз? Комментарийге жазыңыз. Мен аты жөнүм Асель Шамилова. Аман туруңуз.